учурда баары жашынып рейд келгенин билип калышты окшойт. Үйлөрүн бекитип алышты. Бул Бишкек шаарында жайгашкан Кулиев көчөсү. Бүгүнкү күндө да бул көчөдө сойкулук менен алектенгендер четтен чыгат. Ал эми бул райондо Ленин райондук администрациясы жумасына бир жолу текшерүү иштерин жүргүзүп турат. Бул ирет биздин чыгармачыл топта рейдке чогуу чыгып көрдү. Kaç partasın? Ben istemiyorum onu şurada. Çıkar. Yes, o ne nami? Gir, beni göster gir. Yüz katal. Kaç mı çoğu? Ben tasma beni istemiyorum. Bu yandan. Аяктан эмне секирип жүрөсүз экен? O buna bana uçtu tabii. Kim be? Hocayını kim? Ne tasma ben açmıyorum işte. Bu yandan. Эмне септен качып атасыз экен? Эже. Себеби эмне качып жатасыз экен? Ne de işte tuttu ben sana. Tasma beni eşek. Bu yandan. Çık kendi. Sen bak. Çıkıyorum işte. Sen bak. Oyna kanka gelsin sen aç koçuna çok mu demek Gülya? Açma gelsin sana gel. Uyuyorsun da gelsin sana şu sonuna mısın? Aç koçe. Kalktı öyle gelsin sen. Uyuyor ben demedim ben al koçunu gelsin sen. Kalktı öyle seni. Kalktı öyle. Bak gelsin sen kalktı öyle. Aldım kamera bir tüm alıp bekliyorum bak. Sen. Gel kanka. Ne etken? Ben algan da şu son vallahi. Бул Кулиев көчөсүнө жайгашкан үйдү текшере келгенде аялдардын жашырынып отурган жеринен таптык. Камераны көргөн бул кыз келиндер камерага биздин жолдошубуз бар деп жатышты. Сиздер көрүп турган жайда жатакана кылып иштеткен бул аял учурда бул жерде эч кандай кыздар сойкулук менен алектенбээрин айтып жатты. Kimde balda? Vurun gelsin sağ ol. Al ya. Kaçma bekle. Kaçma bekle. Al işte yok ama. Bir daha bakayım. Gelsin bana. Bırakın. Ona. Bırakın. Patentiniz var mı? Çok iyi. Camel aldım da baldar. Anan Şöyle ben yaşaymış demek ki 15. Yok okusanız dedi. Bunday болуш үчүн бул тамды под гостиницу перепрофилирование кылыш керек. Ошондой гостиница барбы? Camel aldım ben. Yaşaymış. Uyum yok benim. Şöyle yaşaymış. Спокойно, университетте нормально слушай. Ettim de ben. Şöyle yaşaymış. Uyum yok. Ben bakıyorum yok. Ben milyon diye kalsam var. Кандай качып атасыз эжекеси? Ошону түшүндүрүп Эмнеге качасыз? Бизди көрүп алып чуркаган менен качып кеттиңиз го. А тиякта эки кыздар жашоо ордо атасыз. Al buyur sayalı. Күйөөсү аял болсо бизден эмнеге качып жатат ошого жооп берсеңиz. Эже бери келсеңиз эже. Мени карап койсоңуз мен түшүндүрүп коеюн сизге. Сиз мыйзам боюнча негизи суточный квартира, суточный кылып, мону частный үйлөрдү квартирага бергенге болбойт. Биринчиден да, экинчиден гостиница кылып иштетем десеңиз, мыйзам чегинде сизде эч ким жок дебейт. Наоборот, биз жардам беребиз сизге, колдойбуз. Болгону патент алышыңыз керек и үйдү могу зданияны перепрофилирование кылат под гостиницу. Гостиницага деп үйдүгө уруксат берилет архитектордон. Ошондой да аласыз. Немени патент аласыз экинчиден. Үчүнчүдөн эч кандай жанагындай неме болбош керек. Сойкукана, притон, сритон эч кандай болбош керек эже. Ал уже притон кылган, бул уже кылмыш иш козголот сизге. Соттолосуз эже. Ооба, мейли. Түшүндүңүзбү?
мына бул сизге азыр Конституция. администрациянын атынан эскертүү берилип атат. Мына бу жерде жазылып жүрөт мынакей. Притон кылсаңыздар мына жазылып жүрөт физических лиц до 2 лет 6 месяцев лишения свободы деп. Жолдулай ар бир үйдү текшерүү уланды. Бирок бул сапар сойкулук менен алектенгендер кармалган жок. Бул жагдайда Ленин райондук администрациясынын экономика жана каржы бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Эсен Качкынбаев бул жайга жума сайын рейд болгонуна байланыштуу бул көрүнүш басаңдай түшкөнүн белгилеп өттү. Бул мындай да, бул 2020 жылдын январынан баштап эле баягы Ленин районунун ведомство аралык комиссиясы түзүлгөн. Именно ошол баягы ыпласканаларды жоюу боюнча, ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча да. Себеп дегенде билесиздер, мурда бияк аябай эле неме болчу да. Кандай десем, көңүл бурулбай калган беле ушундай да иши кылсачы. Анан баягы күзүндө да бир резонанс болуп кетпеди, жана жаш кызды деп. Ошондон кийин ошону эске алып биз ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Баягы Рыскулова, баягы Бешеналиева, Чүй, баягы Павлова. Ошол квадратта баягы мондай суточный мындай гостиницаларды кирип тарап администратор болобу, владелец болобу, ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Буга чейин дагы бул бүгүнкү биринчи рейд эмес, бул жаңылбасам где-то 10-11 рейд да. То есть биз жума сайын чыгып гостиницанын ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да. Баягы притон кылган, же болбосо сойкукана кылган, бул кылмыш иши козголот, кылмыш жоопкерчиликке тартыласыңар. Андай уюштурбагыла, андай кылбагыла деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да, профилактика кылып атабыз. Эми билбейм, идисинде эле бир чара калды, ар бир столбага эле видеокамераларды коюп коюлу, анан кийин ошол жерден карабаса башка айла жок болуп калды да. Ушундай эки багытта алып баратабыз азыр жумушточу. Мыякта рейд болуп жатат, бирок азыркы учурда баары жашынып, рейд келгенин билип калышты окшойт. Үйлөрүн бекитип алышты. Буюрса бул көчөлөр дагы тазаланат деген үмүттөбүз. Документация ошондой болуш керек. Эгерде жок, сиз данный время эч ким иштеген жок, эч ким жашаган жок. Мен болгон 2 квартирантым бар, алар менде 10 жылдан бери. Муну алып салыңыз анда. Буну сиз илгерки мен өзүм илгерки болгон күндө деле көз менен көрүп турган, кол менен кантип жашырасың дегенде мына өтүп баратсаң бул туруп атпайбы? Болуп турганы. Мейли азырда да. Эгерде иштетпей калсаңыз, гостиницаны иштетпей жаап салсаңыз, буларды алып салыңыз, объявление, рекламаларды алып салыңыз да. Азыр эле. Мына мен мунучу мэрден алдырып иштейм, потому что мага душум бар, кичине мен да квартира төлөшүм керек. Монун суточный квартира дегенди алдырып салыңыз эже. Анан кийин деген неме да душка киши киргизиш керек. Өзүм оорукчамын, парализовать этип мен больницада тургам. Мен сизге түшүндүрүп коеюн да эже. Биз бу жерде мисалы үчүн систекинен биз мына кыздарды кармабалык деген жокпуз да эже. Систи баягы кыздарды сатып атат деген жок. Бизде тематика кетет. Профилактика. Түшүп атам. То есть сизге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Андай кылганга болбойт эже. Эгерде мондай анан тиги уюштурганга болбойт. Бул деген кылмыш иши деп биз сизге ошону түшүндүрүп карап атабыз да, барбы жокпу? Потому что өзүңүздөр билесиздер, баягы өзүңүздөр деле кирген жоксуздарго туурабы ошон үчүн. Мен айтпадымбы, пожалуйста, кире бергиле. Жок, биякты билебиз, айтып атпайм. Ошон үчүн муну алып салыңыз эже. Мен жана айттым, алып салың. Учурда Бишкек шаарында өз абилин сатып, барпы жок сом үчүн сойкулук менен алектенген жарандар да жок эмес. Кандай гана чаралар көрүлбөсүн, бул жааттагы көрүнүш токтобой келет.